Bunun bardığın kayda sürecet etişki deyip büyük bardığımız. 1 sentябрда bunu teşhirden bütürüp açıp koyuş керек. Бул жаңы курулган мектептин абалы 2020-жылы дал ушул Кооч Ата айылындагы Сагындык орто мектеби толугу менен күйүп, ордуна 275 орунду жаңы билим уясы түшкөн. Балдарды толук кандуу билим алуу үчүн өткөн жылы мектепке киргизилген, бирок 1 жылга жетпей абалы дал ушундай көрүнүштө. Текшерүүчү органдар тарабынан көзөмөлдө болгонун айтат, бирок куруучулар сапатсыз кургандыгы 1 жылга жетпей аныкталган. Жаңы окуу жылына карата мектеп кайрадан толугу менен оңдоп түзөөдөн өтүп, жаңы окуу жылына мектеп балдарга каалгасын ачат. Курулуштагы мындай сапатсыз каралган жерлер бул мектепте огойло көп. Маселен, спорт залды сырдоо иштеринде да бир топ кемчиликтер байкалды. Куруучулардын мындай шалаакылык иштери облус башчысынын алайкуу өрөөнүндөгү болгон иш сапарында курулуштардын жүрүшү менен тааныш учурунда ачыкталды. Караганда мындай жылдарда болбойт. Эртең буга сиз жооп берип коесуз. Жаш экенсиз, убалдасыз. Да, спорт залында көрсөтсөң, спорт залда. Канча технадзорубуз бар? 8, э? Сиз бияка ушул районго келип келесизби? Карагулча району. Карагулча району. Сиздин районуңуз мындай алыс олордон тигине да муну да карашыңыз керек. Бирок мындайга жол бербешпейт да. Мектеп жамааттын айтымында эски мектеп 2020-жылы өрттөн жарактан чыккандан кийин 1 жыл аралыгында алар айылдагы мектептерге балдарга билим берип келишкен. Өткөн жылы кышка жакын шашылыш түрдө балдарды жаңы мектепке которушкандыктан эч ким сапатын текшерүүгө алып жетишкен эмес. Эми быйыл жаңы окуу жылына мектеп салтанаттуу түрдө тапшырылат. Мындан улам учурда кайрадан оңдоп түзөө иштери башталды. Биз 2020-жылы февралда мектеп өрттөнүп кеткен эски мектепчи. Анан 2020-жылы апрелден баштап курулуп, анан биз мектептин чекесине үйлөрдө жашап калдык да. Ал эми үйдө шарт жакшы болбогондуктан толук бүтөлүктө кирип алдык да биз. Анан өз фирманын анча-мынча сапасыз жерлеринен ушундай бүтпөй турат. Анан ошол подрядчик менен сүйлөшүп атабыз. Мына жаңы окуу жылына ачылышын кылып өткөрүп беребиз деп усталар иштеп атат. Талап боюнча ар бир курулуштун ар бир этабы бүткөн учурда тиешелүү кызматтар тарабынан сапаты текшерилиши керек. Бирок Сагындык атындагы орто мектеп мамлекеттик кызматтар тарабынан текшерилбегендиги ачыкталды. Буга адистер өздөрүнүн себептерин айтышат. Кемчиликтер баягы 1 жылдын ичинде кемчиликтер чыкканда оңдойбуз деп алар кепилдик берген да. Баягы сроктагы ужматы болуп калганда бул жердечи. Сроктагы бат бүтүш керек болуп калган, суук түшүп кетет депчи. Ошонун негизинен сапатка келип тийип атат да. Эми сапатсыз курулган жерлер да бар. Ал жерлерде баягы отделчиктерден дагы бул жерге өзү рабочий бригада алып келиш аябай кыйын болду. Азыр басымдан жана сырдоо иштери да, сырдоо иштери жана киребериштеги кафелдин эмелери сынгандарын ошолордун баарын алмаштырып беришибиз керек да. Облус башчысы тиешелүү кызматтарга атайын тапшырмаларды койду. Анда дал ушундай кенебестик кылган курулуш компанияларын кийинки курулуштардан четтетүүнү тапшырды. Айтсак, Ош облусунда быйыл жыл акырына чейин 30 мектеп тапшырылат. Ал эми жаңы окуу жылына берилүүчү мектептердин катарында дал ушул Сагындык атындагы орто мектеби да бар. Айжаңыл Турду Маматова, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу.